Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасы түнкү саат 12 чамасы нөөмөттө турган медицина кызматкерлери 3-кабаттан өрт чыкканын байкашкан. Бул учурда биринчи өрт өчүрүү кызматы биринчи чакырылып, андан кийин гана башка тийиштүү жактарга кабарланышы керек. Ошол эле учурда бейтаптар медицина кызматкерлери коопсуз жерге чыгуулары зарыл. Экинчи кадам медицина кызматкерлери кошумча чыгуу эшиктерин ачып даяр болушу керек эле. Бирок ал нерсе жасалган жок. Өрт өчүрүү кызматы тез эле келди. Алар өрттүн кайсыл жактан чыгып жатканын билген менен ал жакка кантип жетүүнү билген жок. Эшиктин баары жабык. Буга чейин медицина кызматкерлерине тийиштүү инструктаж болгон эмес. Максат кызматкерлердин иш аракетин көрүү болчу. Мындан улам бир аз башаламандык өкүм сүрүп турду. Ал эми өрт өчүрүү кызматы бардык техникалык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүштү. Жаңы алынган техника жана жабдыктар баары ойдогудай иштеп берди. Жабык эшиктерден чыга албай калган бейтаптар атайын жумшак жерге секиришти. Ал эми баса албаган бейтаптар, жаракат алгандар коопсуз жайга жеткирилип, өрт толугу менен өчүрүлдү. Албетте бул машыгуу, бирок машыгуу болсо дагы көпчүлүк кемчиликтер ор коюп чыга келди. Атайын өрт тактикалык машыгууну өткөрүп атабыз. Өрт тактикалык машыгууда өзүңүздөр көрүп аткандай көптөгөн мүчүлүштүктөр болуп атат. Себеп дегенде имарат абдан чоң, түн ичинде биякта жатып даарылангандар, жатып даарыланган адамдарыбыз абдан көп. Анан азыркындай ар кандай өзгөчө кырдаалдар, жер титирөө болобу, өрт болобу катталып кеткенде эвакуация кылыш эң көйгөйлүү маселе эвакуация. Ар бир выходтар, запасной выходтарыбыз, главный выходтарыбыздын баары жабык. Элдерди тышка алып чыгыш абдан оорчулуктуу көйгөйдү жаратып атат да. Ар бирин бирден жетелеп чыгыш керек. Ар бирин койкада жаткандары бар экен, аларды алып чыга албай калып атабыз. Биякта эң негизги оповещение жок экен. Оповещение жок. Ошол оповещенияны полный калыбына келтиришибиз керек экен. Өзү басып жүргөн адамдарды дагы ар бирине индивидуально жеткириш керек болуп атат. Биздин өздүк курам чуркап кабат этаждарга чуркап чыгып өрт болуп атат деп ар бирине кабар жеткирип берип атат. Мындай мектептердегидей жанагыдай бир единый бир сигнал жок гана өрт баягы ар кандай кырсыкты жеткирүүгө жарандарыбызга. Оорукана жетекчилиги болсо медицина кызматкерлеринин өрткө каршы алдын алуу иштерин жүргүзбөгөнүн, окутуу иштерин колго албаганын моюндады. Башкаларга караганда эки эсе даярдыктарыбыз бийик болуш керек деп ойлойм, мен эсептейм. Ошондуктан мына бүгүнкү машыгуудан биз өзүбүздүн кайсы жерде кемчиликтерибиз бар экенин көрдүк. Анан эми алдыбызга план коюп, буюрса чогуу кызматкерлер менен кеңешип, планды түзүп, анан ошо ким жетишпегендиктерибиздин баарын толуктайбыз деп ойлойм. Анан рахматымды айтып кетким келет. Ошо бизде келип бүгүн окутуп, көрсөтүп, практикалык жүзүндө көрдүк. Анан мындай окуулар көбүрөөк болсо экен деп тилеп атабыз. Алдыбызга дагы мен айтып кеткендей план коюп атабыз. Ошо кызматкери өрт өчүрүүчү бөлүмүнүн кызматкерлерине, жетекчилигине кайрылып, ошо бизде учениялар болуп турса деген максат туруп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмү маалымдагандай, мындай машыгуулар эми байма-бай өтүшү керек. Себеби бир ай мурун Бишкек шаарындагы улуттук кардиология жана терапия бөлүмүндөгү өрттөн улам 2 адам каза болгон. Бул кайгылуу окуя бардык медициналык жайларга чоң сабак болушу керек эле. Медицина жайлары болсо көңүл сыртында калтырышкан. Эжил Мерсбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.